Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман мекендештер, урматтуу Тез кабар каналынын көрөрмандары жана подписчиктери. Биз сиздердин суранычыңыздар менен азыр Ош шаарындагы Уркия Салиева атындагы көчөсүндө турабыз. Тактап айтканда, Оштогу троллейбустун ХБК тараптагы конечныйына жакын жерде. Тактап айтканда мен колу менен көрсөтүп коеюн. 200 метр аралыкта троллейбустун конечныйы жайгашкан жана Кудай берген автозапчас базары жайгашкан. Биз эмне үчүн бул жерге келдик? Сиздердин суранычыңыздар боюнча биз буга чейин Оштогу Эмаком курулуш компаниясынын куруп жаткан көп кабаттуу үй боюнча жана анын баалары, сапаты боюнча маалымат берген болчубуз. Ал эми сиздер көпчүлүк учурда комментарий аркылуу курулуштун өзүн барып көрсөтсөңүз, биз көзүбүз менен көрөлү деген суранычты калтырдыңыздар эле. Биз ошол суранычты аткаруу максатында Эмаком курулуш компаниясынын өкүлдөрү менен байланышып ушул объектке келе атабыз. Азыр бизди бул жерде күтүп турушат. Биз сиздер менен чогуу кирели дагы Оштогу Уркия Салиева атындагы көчөсүнө куруп жаткан Эмаком компаниясынын 10 кабаттуу үйүнүн курулушун сиздер менен чогуу көрөлү. Мына азыр эсептейли. Так, подвалды кошуп эсептегенде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кабаттуу уже куруп коюптур. Демек, дагы бир 4 кабат курса 10 кабат болот экен. Ошону менен курулуш бир кыйлага эме болот экен. Так, киргенде эле мына ленталарды тагып коюптур. Демек, бизди күтүп турган кыздар мына буга чейин күмүш айым бизге Эмаком курулуш компаниясы боюнча кеңири маалымат берген. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кутмандуу күнүңүз менен биз сүйлөшүү боюнча келип калдык. Сиздерди мына Эмаком курулуш компаниясы куруп жаткан көп кабаттуу үй ХБКда уже көзгө көрүнүп калыптыр. Ошто өтө жакшы жерге, жакшы сапатта курулуп жаткандыгын көз менен көрүүгө болот. Кепти эмнеден баштайсыз? Бүгүн ошол биздин компания куруп жаткан ХБК Кичи районундагы Уркия Салиева көчөсүндөгү 10 кабаттан куруп жаткан Уркия Салиева турак жайы жөнүндө толук маалымат беребиз. Бул кандай материалдан курулуп атат, материалдардын сапаты кандай, ошол жөнүндө толук маалымат беребиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз менен бирге болуңуздар. Азыр бул жакта бизге биздин объекттин тарабы сиздерге кандай материалдан курулуп атканы боюнча азыр толук маалымат берет. Күнүңүздөр анда. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бул Тез кабар каналы. Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү жана Оштон үй алуучулар. Көбүнчө ушул объектти жеринен барып көрсөтүңүз, кандай курулуп атат, кандай материалдардан курулуп атат, сапаты кандай болуп атат деген суранычты көп калтырды. Ошон үчүн биз жеринен көрүү үчүн келдик. Айтсаңыз, темир материалдары кайсы жактан келинип атат, сапаты кандай? Бул негизинен арматурлук материалдар негизинен Россиялык федерациялык өлкөсүнөн келет. Атайын товардык сертификатка ээ болгон арматураларды изделиялар келет көбүнчө. Демек, российский, а? Бүт темирлер Россиядан келет. Муну караңыздар, мына российский темирлер. Бардыгына. Бүт темирлер сапаттуу деңгээлде Россияда. Ошол сертификат боюнча баардыгы кабыл алып. Мына бул жерде киргенде эле сөзсүз мындай чоң курулушта техникалык коопсуздук эрежелери так сакталышы керек. Эскертүүлөр бул жерде коюлган. Мага дагы каска берип атышат. Мен да каскамды кийип алайын дагы, анан жолумду улантайын. Так, биз азыр биринчи этажда турабыз, Ооба. Бул негизинен биринчи этаж 0 отметка деп коет. Бул офисный помещение. Офис под бизнес, да? Под бизнес. Магазин болушу мүмкүн, офис болушу мүмкүн. Бир цех болушу мүмкүн. Алган адамдын жумушун бакылайт. Бул жерде атайын биздин арматурлук сектор чертеж боюнча даярданат. Чертеж боюнча бүт даярдайт экен, Камыттар, арматурлар тыркылып, андан ары тонар кылып, үчүнчү этажга жиберилет. Биз биринчи этажды кеңирирээк көрүп чыгалы, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Эгерде ушул курулуп аткан көп кабаттуу үйдөн биринчи кабатынан офиске же болбосо дүкөн
дүкөнгө под бизнес иштетебиз десеңер, ушул биринчи кабаттан дагы сиздер эртерээк баягы место занимать этип алып койсоңуздар болот экен. Полдон потолокко чейин биринчи этаж канча эсептелген? Биринчи этаж бул жерде 3,5 метр. 3,5 метр, 3,5 метр. 3,5 метр алдан нары типовой этажда башталат 3 метрден. Бийик этаж. Үйдүн таза высота этаж 3 метрден. Биз биринчи этажга биринчи этажды көрдүк. Подвал эмне болот? Подвал болсо бул автопаркинг деп коет. Автопаркинг бул батыш тарабына Атай. парковка ушул жакта экен. Демек бул өзүнчө. Атай заезд таштап, ошол жерде заезддеги бардык акча. Мына көрдүңүздөр, азырынча мында кооздолуп жасалып элек. Курулуш толук бүткөндөн кийин бул жер основа подвал сиздердин автоунааңыздарга атайын даярдалат. Аны өзүнчө сүйлөшүп сатып алсаңыздар болот экен. Биз экинчи этажга чыгайлы. Күмүшай айым, айтсаңыз, бул жерде жалпысынан 10 кабаттуу үйдө Салиева дарегинде. Канча квартира бар? Канча батир? Жалпысынан. Жалпысынан 100дөн ашат экен, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Азыр мынау окшош типовой этажда туруп алсаңыз, бул жерде башталат квартира бар. Уже бул жакка кирпич уруп баштаган. кирпич уже урула баштаптыр, Түшүндүрүп берет азыр бул жакта эмелерибиз. Кана жүрүңүздөрчү. Кирпич уруп аткан жакты да көрөлү. Мына негизи көп кабаттуу үйдүн курулуш ишин көргөнүңүздөрдө сиздер толук ишенишиңиздер мүмкүн. Буга чейин ошондой кичине сомнение койгон адамдар объекти көрсөтүңүз деди эле. Ошон үчүн келип сиздерге көзүбүз менен көрсөтүп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ишиңиздер илгери болсун. Кандайсыздар? Мына мына жерде 2-3 же болбосо 1 чертежине карап көрөсүздөр. Бөлмөлүү батирлердин ортосундагы перегородкалары болуп атат. Кирпичтердин дагы сапаты жакшы. Сапаты жакшы. Конкуренция көп. Бул кирпич каяктан чыгат? Оштон эле. Сапаты жакшы экен, жакшы бышыптыр. Товардык сертификаты бар. Чоң ишкана аябай. Шор чыкпайт экен, кирпичтен. Жакшы, жакшы. Мен сиздерге бир аз панораманы да көрсөтүп коеюн, жол жагын. Эми ушунча болуп калды, сиздер да зерикпеңиздер, мен да зерикпейин. Кийин мына жердеги дүкөндөр бардыгы алынса керек, менимче. Анан бүт панорама көрүнөт. Көрдүңүздөрбү? Бетонду булардан мурун биз атайын ошол бетон ежелдин ишканасы менен атайын дөбө өткүзүп, алардын бетондорун текшерүүнө өткүзөбүз. Алардын да атайын товардык сертификаттары бар. Алар через лаборатория аркылуу баягы растяжение сжатия деп коет жанагы ошолорго атайын текшерүүдөн өткөрөт. Атайын баягы ош шарыбыздай Лабораториядан өткөн бетон колдонулат экен да? Жогорку маркадагы. жогорку маркада 350 марка. 350 маркада. Бизде марка колдонот эң жакшы. Мына көрдүңүздөр, перегородканын өзүнө кызыл кыянын сапаттуу цементтин колдонуп атат экен. Эң сапаттуу цемент болуп эсептелинет. Демек, сиздер эч кам санабай, сомнение кылбастан Эмекон курулуш компаниясынан үй алсаңыздар боло берет экен. Эң жакшысы бул ХБКда жайгашкан. ХБК өзү баягы Союз нубагыда гүлдүрөгөн жакшы район болуу эсептелинет.
Биздин мына даярдалып атат. бул 3-кабат. 3-кабаттагы баягы перегородкаларынын темирлерин коюуга даярдалып атат экен. Перегородкалар уже азыр даярдалып баштады. Даярдалып атат экен. Даярдалып азыр учурда. Мынандай болуп даярдалып атат экен. Көрдүңүздөрбү? Тигилер уже даяр болуп, ортого коюлуп сваркаланып атат. Бул 3-кабат болду. Эми 4-кабатка чыгалы. Эгерде 4-кабаттын жашоочусу болуп калсаңыздар, кыйла жогоруга көтөрүлөт экен. Тактап айтканда, баягы сайыздын убагында курулган көп кабаттуу үйлөрдүн 5-этажы менен эле бирдей болуп калат экен. Көрдүңүздөрбү? Айтсаңыз, Күмүшай эжеке, метр квадрат канчадан болуп атат сиздерде? Метр квадраты азыр учурда 420 доллардан 15-12 арасында чыгара беребиз. Бул эмнеге дегенде бул 2019 биринчи кварталга берилет. Бүтүшүчү. Ошондуктан 15-12 рассрочкага беребиз. Бул турак жайыбыз. А башка турак жайларыбызды 3 жылга рассрочкага беребиз. Демек, ушул жерден кайталы курулуш болуп аткан жерге техникалык коопсуздукту сактоо үчүн биз жакын барбашыбыз керек. Мен каскамды чече элекмин. Уш каскам менен шаарда жүрө берсем окшойт, Биз паркинг боюнча айттык. Банк аркылуу кантип алса болот? Банк аркылуу бизге эми биздин өзүбүздүн банкта шотубуз бар. Өзү бизде ипотека жок, бирок рассрочка биздин өзүбүздүн шотто эле турат. Бизде ипотека жок, 5% эле ошол рассрочкага беребиз. Кайсы телефон номерлерге байланышса болот? Биздин телефон номерлерибиз Дагы кайталап сурап коеюн, кайсы телефон номерлерге байланышка чыгыш керек? Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин компаниядан үй алгыңыздар келсе, анда 0771 0551 0775 44 22 44 номерлерине чалыңыздар. Андан тышкары WhatsApp номерибиз дагы бар. 0709 00 61 89 номерине каралыңыздар. Биз сиздерге толук ал жактан маалымат беребиз. Анда рахмат сизге. Биз жолубузду уланталы. Буюрса биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү Ош шаарынын тургуну болом деген каалоочулар батир алууну каалагандар. Буюрса сиздер менен байланышат жана сиздерден батирлерди сатып алышат деген үмүттөбүз. Ишиңиздер илгери болсун. Эсен аман ушул үйдү тез бүтүрүп, Оштун тургундарына эртерээк өткөрүп берүүңүздөрдү биз Кудайдан тилейбиз. Ден соолукта болуңуздар. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, сиздер Тез кабар каналы менен бирге болдуңуздар. Тез кабар каналы аркылуу бул чыгарылышта Оштогу Эмаком курулуш компаниясы куруп жаткан Уркия Салиева дарегиндеги 10 кабаттуу үйүнүн курулуш иштери боюнча реалдуу тааныштыңыздар. Мен болгонун болгондой көрсөттүм. Эч нерсени ашыкча айткан жокмун. Кемитип да айткан жокмун. Демек, болгону болгондой. Сиздерге ийгилик тилейли. Барыңыздар мына ушундай көп кабаттуу үйдөн батирлүү болуңуздар демекчимин. Биздин каналга жазылыңыздар жана жакындарыңыздарга сунуштап, класс басып, комментарий жазууну эч качан унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.